Мамлекеттик каржы институту Элдик банк 2024 рекордтук жетишкендиктер менен жыйынтыктады. Активдер, уставдык капитал, насыялар жана депозиттер сыяктуу каржы көрсөткүчтөрү боюнча өлкөнүн алдыңкы 3 кредиттик уюмунун катарына кирген Элдик банк бүгүн жыл жыйынтыгын чыгарды. Ошондой эле жаңы Элдик мобилдик банкингинин бет ачаарын өткөрдү. Бардык багыттар боюнча финансылык көрсөткүчтөрдүн олуттуу жана туруктуу өсүшү. Бүгүн Элдик банк Мамлекеттик каржы институту өтүп жаткан жылдын жыйынтыгын чыгарды. Бүгүн Элдик банктын ишинин жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Биз 2024 жылды рекордтук жетишкендиктер менен аяктап жатабыз. Бул уставдык капиталды 82%га чейин көбөйүп, киреше тарыхы максимумга чыгып, биз 5 миллиард менен жабыкканга азыр мүмкүнчүлүк уже бар. Финансылык көрсөткүчтөр боюнча алдыңкы 3 кредиттик уюмдун катарына кирген Элдик банктын уставдык капиталы 82%дан, жалпы активдери 71%дан, кредиттик портфели 75%дан ашык болсо, депозиттик базасы 70%га көбөйгөн. Кирешенин өсүшү боюнча тарыхый максимум жылдын акырына карата күтүлгөн сан 5 миллиард сомду түзөт. Жыл ичинде Элдик банк Мега менен биргеликте ишкерлер үчүн Ишкер 24 GovFintech платформасын ишке киргизди. Эл аралык Fitch Ratings B деңгээлинде кредиттик рейтингди алды. Ошондой эле Кыргызстанда биринчи болуп 2023 жыл үчүн туруктуу өнүгүү жөнүндө отчет чыгарды. Мындан сырткары баалуу кагаздар рыногунда депозиттардык ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууга лицензия алды жана эл аралык деңгээлдеги депозитарий түзүүгө киришти. 2024 жылы банк үчүн масштабтуу ребрендинг, ошондой эле туруктуу өнүгүү, иштердин колдоо жана инновациялык чечимдерди кабыл алдык. Бул демилгелер ишке ашыруунун баарын бүгүн белгилеп кеттик. Это наш отечественный продукт. Элдик банк өлкөдө биринчилерден болуп санарип продуктларды иштеп чыгуу үчүн Элтех туунду компаниясын түздү. Анын адистери тарабынан иштелип чыккан Элдик жаңы мобилдик банкингинин презентациясы иш чаранын маанилүү бөлүгү болуп калды. Бүгүнкү күндө тиркемеде 1000ден ашык кызмат көрсөтүлүүдө. Алсак эл аралык жана жергиликтүү которуулар, кызматтар жана товарларга акы төлөөлөр, ошондой эле QR аркылуу которуулар, мамлекеттик кызматтардын кеңири спектрин төлөө жана башка көптөгөн онлайн кызматтар бар. Бүгүн биздин адистер иштеп чыккан Элдик деген мобилдүү банкингди көрсөттүк. Мындан тышкары банктын максаты функционалдуу, ыңгайлуу жана коопсуздукту баарын заманбап технологияларын жооп берген ушундай мобилдик тиркемени чыгардык. Биз кардарларга жогорку ылдамдыкта жана каалаган убакытта, каалаган жерде кеңири финансылык инструменттерге жетүүнүн камсыз кылууну максат кылдык. Колдонуучулар менен кайтарым байланыштын негизинде мобилдик тиркеме толукталып жана өркүндөтүлүп тураарын белгилеп кетүү зарыл. Жаңы Элдик мобилдик банкингине өтүү үчүн аны iOS жана Android платформаларынан жүктөп алуу жана берилген бардык жөнөкөй кадамдарды аткаруу жетиштүү.